Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен Нурмедиа каналы жана илимий суроо жооп долбоору. Андыктан белди бекен байлаңыздар, биз баштадык. Биринчи суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакын досу ким? Албетте бул Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху. Анткени ал пайгамбарыбыз менен эң кыйын учурларда да бирге болгон. Экинчи суроо. Жиндерге да падыша болгон пайгамбар. Абдан таң каларлык суроо болду. Адатта падышалар адамдарды башкарса, ал эми бул пайгамбар жиндерди да башкарган. Туура жооп Сулайман алейхиссалам. Үчүнчү суроо. Сүйүктүү пайгамбарыбыз кайсы жемишти көбүрөөк жактырган? Бул суроонун жообу ашкабактын бир түрү кабачок. Төртүнчү суроо. Периштелерди да уялткан адам. Бул төрт халифанын бириси Усман радыйаллаху анху. Анткени пайгамбарыбыз Усман радыйаллаху анху туурасында периштелер уялган адамдан мен кантип уялбайын деп айткан. Бешинчи суроо. Курандын эң алгачкы аяттары кайсы жерде түшкөн? Туура жооп Хира үңкүрү. Мына ошентип биздин кызыктуу суроо жоопторубуз соңуна келип чыкты. Андыктан кийинки чыгарылыштагы кызыктуу суроо жооптордон кабардар болуу үчүн коңгуроону басып биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жана сөзсүз жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Анда эмесе кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта аман эсен болуңуздар.